ойлоно турган учурга келдик. Инналлаха якбалу тавбатал абди ма лам югаргир. Аллах Таала пенденин тообасын кабыл кылат, жаны гыр тамагына келгенге чейин. Бүгүн токтой турган, ойлоно турган, ойгоно турган учурга келдик апалар. Мына ошол мурдакылар баскан изди басып кете бербейли. Сенден мурдакылар бомбаны делеп жарылган болсо артка качасың го. Кейлеп бүгүн билели, мына ошол артка качалы. Бүгүн башка жолду тандайлы. Ата бабадан келип аткан салтта бардык эле ушинткен. Чындыгында биз Кудай ме деди, пайгамбар ме деди деп жашашыбыз керек эле. Аллах не дейт, пайгамбар ме дейт деп жашашыбыз керек эле. Тилекке каршы өз максатыбызды билбестен, мына ошол адамдарга уят, татарлыктарга уят, жапалакка уят, бизде калыптанып калган, бизде салт деп отуруп, ушул күнгө келдик. Кээде мына ошол кылган нерселер Аллах үчүн болбогондун айынан эртең кыяматта башыбызга бала болот. Кылып аткан иштерди Кудайдын ыраазычылыгы үчүн ихлас менен кылышыбыз керек эле. Кээде тойлордо 2ден жылкы башка сойгондор бар. 2ден уй сойгондо канчалаган койлордун башы кетет. Бирок курбан айтта бир кой союп койбойттур. Булар эгер жок экен, байкуш булар бүт бечаралар экен дейин десең, тоюна барсаң башкача. 4 баласы жетим калган, жаш бирөө өлсө барсаң башкача. Ошонун үйүндө деле эт бар, ошонун үйүндө деле жылкы бар, ошонун үйүндө деле уй бар. Сойбой турган жерде, кылбай турган жерде кылып, кыл деген жерде кылбаган бир тетири үммөт болдук. Тилекке каршы бүгүн биз тапкан нерсебизди мына ошол Кудай талап кылган жолго эмес, мына ошол эл не дейт экен деп таратып олтуруп, мына ошол саткан нерселерибиз менен, тараткан нерселерибиз менен тозокту сатып алып атабыз. Тилекке каршы биздин байлык башкалар Кудай жолунда сарпталып, ордуна бейишти сатып, бейишке алмаштырышыбыз керек эле. Биз бүгүн эл эмне дейт экен деп отуруп, тозокко алмаштырып атабыз. Кээде көп эле күбө болдук, жаш акаларыбыз башкалар өттү. Бирок ошолор өткөн жерде деле мына ошол кара ашта башкада жылкысы болсун же уyu болсун союлуп атты. Бирок эгер шариятыбызда балагатка жете элек, жаш балдар бар туруп, ошол үйдүн мүлкү, ошол жаш балдардын рухсатысыз, башкасыз желине турган болсо, союла турган болсо, пышырыла турган болсо, эртең кыямат ошол жаш бала бардыңадан сурап алганга акысы бар. Арам. Сиздерге жөнөкөй эле бир мисал берейин. Бүгүн пулуңуз болсо, мына ошону дамыла мына ону мечиттин бирдемесине иштет деп берсеңиз, күйөөңүз дагы, балаңыз дагы каршы чыга албайт, акча өзүңүздүк болсо. Түшүндүңүзбү? 1000 сом ал жаныңыз акчаңыз бар экен, мага ташап кетесиз. Барып, балаңызга, күйөөңүзгө айтсаңыз да унчуга албайт, анткени өзүңүздүк акча. Бирок Алла өмүрүңүздөрдү узун кылсын. Кокус өлүм жакындап калып, өлөрүңүздү билип калып, ошондо бирөөдү чакыртып, мына ону Алла жолунда иштеткиле десеңиз, балаңыз же күйөөңүз бербейм десе бербей койгонго акысы бар. Адам өз мүлкүн качан сарптай алат? Денесинде жаны бар, өлүм оорусу менен оорубаган учурда. Өлүм оорусу менен ооруган учурда өлө элексиң али. Өлгөндө го сен эйлик кылбай каласың. Тирүү ооруп атканыңда акчаңга эйлик кыла албай каласың. Автоматтык түрдө артыңда калган балдарыңа, кыздарыңа жана мурас болуп калат. Адам ооруп атып, мына ушул үйүмдү мен мешитке бердим, ушул жерге чоң мешит салып алсын, дамылага айткыла деген болсоң, балдарың бербейт. Башта оорутпа дейт. Мында мен жашаймын деп айтат. Бирок бүгүн балдарыңды өзүң каяктан үй жаксаң үй албай, мен бул жерде медресеге, мешитке берем десең акың бар. Эгер үй өзүңдүкү болсо. Эми маселеге келе турган болсок, өлгөн адам үйүндө канча уй болбосун, бай болбосун, башка болбосун, ошол бешикте жаткан баласы керек болсо курсактагы баланын акысы бар. Ошону сурабай бүгүн биз паланча өлүп калды барып союп атабыз, пышырып атабыз, келген конокторго берип атабыз. Ошону жеген башка кылгандар, не ошол жан жетимдердин малын жегендер, Аллах Таала Кур'анда тозоктун отун жепти дейт, Кудай сактасын. Бул жаман, бул өтө оор. Бирок тилекке каршы биз бүгүн элге уят башка, үкасы өлсө жылкы сойбодулар, уй сойбодулар, башка кылбадылар дедирип отуруп, намыстанып, өз жаныңдан сойсоң без проблем. Жаныңдан сойсоң без проблем. Кошунаң өлүп калды эле, кошунам өзү адатта адам өлүп калса биз мусиба, бу кайгырышыбыз керек, туурабы? Адам өлүп калганда мунун оюна тамак, аш келбеш керек. Проблеманын бардыгы ошол не? Атамдан айрылдым, энемден айрылдым, мен алек болуп, жеген тамагын унутуп коюш керек. Кошуналар тамак алып кирип, өлүп каласың сен ham кошулуп, жеп ал дешибиз керек. Биздикилерчи, палан жерде ат багып койгон, бул жерде уй багып койгон, ошону алып чыгып башка акыл.
Ал атасы эстен чыгыйлы ошол элди кантип сыйлаймын, элди кантип уят бою жөнөтөм мен алик. Көрдүңүздөрбү кадыр баркыңыздар канчалык? Кокус өлүп калсаң сен экөөбүздүн балабыз деле ошентет. Сиз экөөбүз бүгүн биз жакшы көргөн балабыз кызыбыз сен экөөбүзгө ыйлап кайгырып олтуруп албастан, бири материалга жөнөйт, бири башкага жөнөйт, бири уйга жөнөйт, бири күрүчкө, бири майга жөнөйт. Сени ойлоп ыйлап кайгырып турган эч ким жок экен. Анан нере сен элге балама дейсиң? Бүгүн канча чөйрөңдө адам көп болбосун, кабырда жалгыз каласың. Демек, келиңиздер ошол кабырда биз менен боло турган нерсеге аракет кылбайлыбы? Ошонун үстүнөн иштебейлиби? Кээде үй салганда, өзүбүз карап турабыз, качествосун, башкасын, фундаментин бийигирээк кыл, башка кыл, чөгүп кетпесин, башка болбосун. Анткени ал жерде биз 50 жыл, 60 жыл жашайбыз. Не үчүн? Түбөлүк жашай турган кабырга бир жол нервиңерди кетирип койбойсуңар. Бүгүн машина тандаганга жеңелер барат. Үй ремонтко, жанакы строй материалга жеңелер барат. Көрүп эле жүрөм, мен бу асмандан түшкөм жок. Демек, айттым, баланын баары силерде. Ошол 40 жыл, 50 жыл жашай турган үйүң үчүн күйөөңө ишенбей, балаңа ишенбей, устага ишенбей кошулуп барып атасың. Түбөлүктүү бейишиң, түбөлүктүү жайың кабыр үчүн бирөө бир ойлонгон жери жок.